Украина менен Россиянын ортосунан чыккан геосаясий кырдаал Кыргызстан сыяктуу экономикасы алсыз өлкөлөргө печилге тийген жөтөл сыяктуу эле болууда. Алгач Орусияга, Европа өлкөлөрүнүн Американын киргизген санкциялары алгач валюта рыногунда туруксуздук жаратып, биздин базар экономикасындагы импорттон көз каранды болгон биздин мамлекетте күнүмдүк турмушка керектелүүчү азык-түлүктөрдүн бааларын асман чапшып кеткенин байкоого болот. Бүгүн ушул базардагы баалардын көтөрүлүшүнө эмне себеп? Учурдагы асман чапшыган базар бааларын ким көзөмөлгө алат? Тараза программасынын бүгүнкү темасы ушул болмокчу. Эфирде Тараза программасы, аты жөнүм Абдим Аматжанов. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин тема түйшөлткөн базар баасы деген темада кеп кылмакчыбыз. Темага ылай биз конокторду чакырганбыз. Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев, кош келипсиз, саламатсызбы? Жана ошондой эле монополияга каршы кызматынын Ош бөлүмүнүн башчысы Санжарбек Кокошеров агаларыбыз конокто келген бүгүн. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен түз байланыштабыз. Эгерде сиздин бүгүнкү темага түйшөлткөн базар баасы деген темада сиздин дагы суроолоруңуз болсо, бүгүнкү конокторго узатсаңыз болот. Андыктан биздин WhatsApp номерибиз кызмат кылат. 0559 66 16 36 номерине өзүңүздөр кызыктырган суроону берип жооп алсаңыздар болот. Эми алгачкы эле суроо, акыркы кездери өлкөдө азык-түлүктүн баасы кескин кымбаттаганы баарыбызга эле маалым. Баалардын көтөрүлүшү боюнча жалпы түшүндүрмө берсеңиз, Сонунбек ага. Ош шаары боюнча. Ассаламу алейкум. Сиз белгилегендей, бул ошол акыркы мезгилдердеки дүйнөдөгү биздин стратегиялык өнөктөш деп коебузбу, СНГ дагы ошол Россия, Украина кырдаал, согуштук кырдаал бул сөзсүз бизге эле эмес, Борбордук Азия керек болсо дүйнөгө таасир этип атат. Ошонун алкагында бүт баа болгон, доллардын курсунун жогорулашы, ошол эле учурда азык-түлүк болгон тартыштык бир аз жаралгандай сезилди. Бирок мен айтат элек, биз көрүп атабыз, эми кээде паникага калтырып дагы көп нерселерди мындай биз кум шекерге болгон, майга болгон талап күчөп кетти дегендей мааниде бир аз көтөрүлдү. Ошон үчүн мен ойлойм, бул боюнча биз азыр мэрия өзүнчө иш план алып баратабыз. Мэрибиз Алмазбек Шенбекович өзү дагы жерине чыгып, базарларды, магазиндерге барып бааларды алып, андан сырткары ошол Ош шаарында жүргүзгөн бүт ишкерлер менен сүйлөшүп, бул боюнча бир туруктуу иш барып атат. Бааны турукташтыруу маселеси боюнча да. Өзүңүздөргө билесиздер, кече жакында дагы ушул калкты, шаардын калкын азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында 18 мартта адашпасам Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалар министринин алдындагы жанагы мат резерв деп коет. Ошол материалдык резервтерден биз 50 тонна кум шекер, 40 тонна күн карама майын алып келип, арзандатылган баада саттык. Ачык айтыш керек, биринчи күнү эле 20 тонна ак май кетти да. Айтайын дегенде бүгүн ак ниет магазин менен келишим түзүп, биз ошол 6 жерине шаарды саттырдык. Эң негизги маселе кум шекердин баасы 70 сомдон, ак майдын баасы 130 сомдон. Ошол эле биз саткан ак майлар магазиндерде 950 сом болсо, биз алып келген мат резервден алып келгендер 650 сом сатылды да, 300 сом арзан сатылды. Бирок тилек каршы, албетте бул шаар эли чоң, ага жетпейт экен, талап кетип атты, кээде бизге чыгып атты, таппай калып атабыз, кайсы жерден коюлду деп. Ошон үчүн ушул маселеде азыр дагы бүгүн дагы мен азыр бул жака келип атып дагы сүйлөштүм, азыр дагы 20 тоннадан турат. Эми ушул мат резерв деп калдыңыз, буларды мисалы сиздер белгиленген суммада сатылат, ал азыктар. Анан ушуларды сиздер көзөмөлгө алып, өзүңүздөр карап турасыздарбы? Силердин орто жолдо алып сатарлар, кошулуп каалагандай калча бербейби бааларды? Тең туура айтасыз, себеп дегенде эмне баягы алып сатуучулардын колуна өтүп кетпөө үчүн биз бир адамга 1 килограммдан ашык сатпоо маселесин койгонбуз. Теги магазинге дагы. Эми көпчүлүк адашып атыптыр да. Магазиндин өзүнүн ак майы бар, ал кымбатыраак. Өзүнүн сахары бар, ал кымбатыраак. Биз ошон үчүн мен убакыттан пайдаланып кайрылат элем, телекөрүүчүлөргөчү. Ошол ак ниет магазинине барганда тураш керек. Мат резервдин ак майы кайсыл жакта, мат резервдин теги кум шекери кайсыл жакта депчи. Ал өзүнчө полкада турат да. Аларкы кээ бир айтат, баасы кымбат сатылат депчи. Ошон үчүн ал жерде жазылып койгон. Мат резервден келген ак май, сахар деп. Бирок бат түгөп атат. Мен бүгүн дагы ак ниет менен сүйлөштүм. Бүт түгөш менен алып барып тургула депчи.
Сиздер бул Матрезерв Ош шаарынын айланасында эле Ош шаарында. Эми бул деле азык кайсыл бир убакта түгөнөт. Албетте. Анан дагы кайсыл убакта келиши күтүлүүдө. Биз азыр сүйлөшүп атабыз. Кудай буюрса бүгүн акчасын, бүгүн Акниет санап келип берип акчасын. Биз төлөп туруп кайрап келүү маселесин азыр карап атабыз. Кайсыл убактарда? Вот ал мен ойлойм жакын күндө эле ал маселе деле эмес, өтөндө 2 күндө келди да, биз заявка бердик, 2 күндө келди. Ал көп деле процесс, узак процесс эмес. Рахмат. Эми Санжарбек мырза, сизге суроо. Баалардын көтөрүлүшүнө сиздер тараптан антимонополияга каршы жөнгө салуу агенттиги тарабынан базарларга барып, кандай иштер жүрүүдө, базарларга барып мониторинг жүргүзүп, иш-чаралар жүрүүдө кымбатчылык боюнча? Биздин азыр саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин азыр жетекчилик койгон талаптардын негизинде ошо өкмөт тарабынан койгон талаптар. Биринчи приоритеттүү маселе бул ошо азык-түлүктүн баалары болуп атат. Биз күн сайын баалардын товарлардын 14 позициясына мониторинг жүргүзүп атабыз. Анан жума сайын 64 товардык позицияга мониторинг жүргүзөбүз. Ошол эле мына 2 жума аралыгында болгон жанагы ажиотаждык баа өсүп кетпедиби? Кум шекерге негизинен кум шекерге өстү. Өсүмдүк майына кичине байкалды өсүү. Ошол товарларды биз райондорго чыгып, Ош облусунун райондоруна чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аттык. Кымбаттатпагыла же могу магазиндерге барсаңар арзан депчи. Себеби азыркы учурда биз монополияга каршы орган тарабынан түз көзөмөл жок. Бүгүнкү күндө бааларды жөнгө салуу боюнча. Бирок ошого карабастан биз жанагындай рыночный механизмдерди колдонуп, торговый сеттер менен сүйлөшүп, аларга биз сахар жана кумшекерди 65 сомдон алып беребиз. Ошол эле Глобус, Народный, Фрунзе деген торговый точкаларда 67 сомдон сатылып атат. Бир адамга 1 килограмм бир күндө 67 сомдон. Андан ашып кеткен көлөм ал рыночный баа менен сатылып атат. Мындан сырткары бизде ун боюнча өзүбүзчө келишим бар. Жанагы мукомольный предприятиялар менен. Ош облусунун аймагында 3 предприятие бар. Кара Судан азык, Мариамош, анда бир частный Ханипов деген. Ошол 3 заводко тең өзүм барып келдим. Мурдагы жума ал жерде объемдор жетиштүү. Ошол кум шекер боюнча деле азыр турукташып калды ба. Өткөндө 1-2-3-4 күн выходной болгон үчүн жанагы ошол убакта кичине көтөрүлүп кетти, ажиотаж болупчу. А так объемдор бар, жетиштүү. Ошол эле Матрезервден келген көлөм Ош облусуна да келген, бөлүнгөн 170 тонна бөлүнгөн. Ал эми өсүмдүк майы ал 75 тонна бөлүнгөн. Алар дагы бүгүнкү күндө райондордо, айыл өкмөттөрдө таркатылып атат. Ошол эле 70 сомдон, анан өсүмдүк майы 130 сомдон ашпаган баада. Ал бааны биздин Матрезервден чыккан бааны биздин Бишкекте центральный аппарат коюп берген 65 сомдон. Ал эми өсүмдүк майына 124,5 сом коюп берген. Бирок жол киресин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрү алып келгенине байланыштуу ушул 4-5 сомго чейин жол киресин кошуп атышат. Мисалы эми өсүү байкалды дебедиңизби? Азык-түлүк болгон. Мисалы облустун кайсыл регионунда көбүрөөк азык-түлүккө болгон өсүү байкалды? Облустарда мен 4 районго барып келдим, негизги райондор. Анан эң көп өсүш бул Кара Суу районунда байкалды, биздин маалымат мониторинг боюнча. Элдерден, сатуучулардан сурап атабыз биз, эмнеге кымбаттаттыңар? Заводдон деле баа өзгөрдү кайындык канттан 5-6 сомго. Ал баанын өзгөрүшү жана сиз өзүңүз айтып кеткендей, доллардын өсүшүнө байланыштуу. Себеби элдерде мындай суроо болуп атат да, бизде шекер өзүбүздөн чыкса, эмнеге баасы өсүш керек депчи. Шекерди биз толук калымдуу камсыз кыла албайбыз. 50% чейин эле. Калганы импорттон көз каранды. Импортный товар да. Ал эми кайындык канттан өскөнүнүн себеби бул кайындык канттын бүгүнкү күндө 5 миллион доллардан ашык доллар менен кредити бар экен. Аны кайра доллар менен кайтарыш керек. Ошондуктан кичине аларда да өзгөрүү болду. Эми сөзүңүзгө улай эле, сырттан келген азыктардын баасынын көтөрүлгөнүн мейли. Өзүбүздөн чыккан картошка, мисалы кече базарга түшсө бирөө тамашалап айтат, куруттарды деле көтөрүп алыптыр депчи. Эми буну кандай түшүнсөк, маселе жумуртка деле, картошка деле долларга байланып калган. Сонун экенсиз, сиз оюңузду айтсаңыз. Эми бизде азыр мына антимонополия атпайбы? Булардын көзөмөлүндө болот көп маселечи.
Эми ачык айтыш керек, мен деле угуп атам, көрүп атам, ошол эле жумуртка, ошол эле башка бааларчы. Эми биз каалабайбызбы, бул базар баасына көз каранды экенбиз да. Ал өзүбүздүн товарбы же сырттан келген товарбы, ал сөз ошол мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, тукум жумуртка сатканда эле башка нерсе алыш үчүн башка нерсенин баасы көтөрүлүп кетет да, ошондой нерсе сыяктуу болот да. Бул ошон үчүн көп нерсе базар баасына көз каранды. Бирок ошого карабастан мен ойлойм, антимонополия бул багытта чоң жумуш алып барыш керек. Эми сиздин оюңуз ушул боюнча мисалы жумурткага өзүдөн чыккан эми каражаттар, азык түлүк деле кымбаттап кеткени. жумуртка боюнча дагы бүгүнкү күндө бизде бир жылы керектөөбүз 1 миллиард 200 миңден ашык, 200 миллиондон ашык мындай даана жумуртка болот биздин общий республиканын керектөөбүз. Анын деле биз 50%-ын гана камсыз кылабыз өзүбүздөнчү. Бирок баалар өскөн, ошолорго баалар жогорулады дегенге кошула албайм. Биз мониторинг жүргүзүп атабыз. Баалар кум шекер, өсүмдүк майы, анан унга 50 тыйындан 1,5 сомго чейин жогорулуу болду. А калгандарына картошка деген кичине өзгөрүү бар, бирок ал сезондук фактор болот. Ар жылы сезондук фактор болот. Монополияга каршы орган, жана айтып кетпедимби, түз көзөмөл жок депчи. Бүгүнкү күндө рынок базар шартында бул суроо талап жана сунушка жараша баалар аныкталат. Эгерде мамлекет жөнгө салуу киргизип кое берет, ал өкмөт деле токтом чыгарып бизди жөнгө салуу киргизгилет. Бирок ал учурда мындай дефицит деген маселе болуп калышы мүмкүн да. Ишкерге эгерде алып келген товарды ыңгайлуу баада сата албай калса, анда ал алып келбейт. Ошол убакта дефицит деген маселе болот ошо. Ошон үчүн бул жерде мындай комплекстүү карап, этияттык менен мамиле кылуу керек да. Эми ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздердин бүгүнкү темага ылайык сиздерге кызыктырган суроолор болсо, биздин экранда көрүнүп турган WhatsApp номерлерге өз сурооңузду калтырсаңыз болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0559 66 16 36 номери. Бизге WhatsAppка келген суроолор бар. Саламатсыздарбы дейт. Доллар көтөрүлсө, базар баасы көтөрүлүп, элди кыйнап коюп жатат. Мисалы, доллар көтөрүлгөнгө чейин алынган продукцияны эски эле баасында сатышса болбойбу? Ушул маселе боюнча сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөбү сиздер тараптан дейт. Негизи эле долларга көз каранды болбой эле тыйлык өткөрсө болбойбу? Ал үчүн кандай кылыш керек мамлекет дейт. Ал үчүн азыр мына СНГ мамлекеттери баары бирдиктүү иш алып барышы керек. Бирок конвертация деген азыркы эски товарларды отпайбы? Бул доллар менен сатып алып келип, кайра рыноктон, мына банктардан кайра доллар сатып алыш керек да, ишкерчи, кайра кийинки товарын алып келиш үчүн. Ошол конвертацияда дагы көп маселе болот. Бул жерде ал сомго сатып атпайбы товарынчы, кайра доллар сатып алыш керек. Ошон үчүн прямой бул эмеси влияниясы болот по-любому. Анан бул өзүңүздөй байкагандар, бул дүйнөлүк тенденция болуп атат. Ошол эле Казакстанда азыр шекер бизден кымбатыраак. Тажикстанда деле ошол эле ГСМ маселеси, өсүмдүк майы, бардык товарлар дүйнөлүк тенденция, биздин кошуналарда деле кымбаттап атат. Эгерде бир маселе, эгерде алар да кымбаттабай, биз деле кымбаттап кетсе, анда чара колдонот элек. Демек, түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү темага ылайык түйшөлткөн базар баасы деген темада элдерден сурамжылоо кылганбыз. Анда видеодон кийин мая көз атабыз. Базар эми кымбатчылык эле болуп атат. Кымбатчылык болбой эмне? Болбос пенсия алсак балам. Ол пенсиябыз дарыбызга жетеби, ичкен тамагыбызга жетеби, эмнеге жетет? Ошон үчүн пенсияны кичине көбөйтсүн. Көбөйтпөй койсо деле болот. Себеби көбөйтүп алышып кымбаттатып атышат. Ошон үчүн продукттун бардыгы эле кымбат балдарым. Кыйынчылык эле болуп атат бизге окшогон кары картаңдарга, пенсия алгандарга. Россияда балдарыбыз иштейт, рубльдин түшкөнүн көрүп атасыңар. 15 битер. Анан эми азыр паланча тонна май бар, паланча тонна un бар деп коюшу эле кайтып. Ошондой эле кымбатчылык го, уну деле түшпөптүр, майы деле түшпөптүр. Мен азыр келип соода кылган атам балдарым ошондой. Кымбатчылыкта каякта элдер жакшы алып кетет, кымбатчылыкта эч кандай элдерге кыйын болуп атат азыр. Күн өткөн сайын кымбат, күн өткөн сайын кымбат болду. Фирмалардан вообще токтотуп койгон азыр бизге товар келбейт. Болгон нерселерди эптеп сатып атабыз. Бунун себеби эмнеде? Доллардын кунунун көтөрүлүп кетишиби же? Доллардын кунун көтөрүлүшү дегениң менен эми кээ бирде өзүбүздөн чыккан курттарды деле кымбаттатып алышыптыр го.
Өзүбүздө да бар да анау монополия, мына башчылар складты кенендер акчаларын басып албастан карапайым элге чыгарсын арзаныраак кылып. Күчтөр азыр баары эле кымбаттап кетти. Ценасы 1000ге, 5 литрликтер 1000ге чыкты. 1 литрликтер 200ге чыкты. Эмне себептен кымбаттады биз деле билбейбиз да, бизге деле кыйын болду. Алып сатсак кымбат дейт. Эми эл деле кымбат деп наразы болот экен да, алгандарына дагы анча соода жок бизде деле кымбат болгон. Ооба, бизге кымбат келет, кымбат алабыз, биз эми алып сатабыз да. 4-5 сом, 10 сом кошуп коебуз биз эми алганда. Ошентип бизде деле азыр соода жок, ошентип элдер келет. Эмне себептен кымбаттап кетти дейт. Биз кымбаттаткансы ошентет экен элдер деле. Ошо баары эле ошентет, наразы кыйналган адамдар баары эле. Албай коюн десе, тамакты кыйыш кыйын эми. Продукты алышка жашаш керек эми. Эч ким өлүп калгысы келбейт тачкадан. Кийинди неме кылсаң, жамасаң болот, тамакты жамай албайт. Айласыздан элдер эми кымбат деп коюп алып атышат эми. Ана бизге деле кыйын болду эми. Кымбаттаса, кымбат алып сатат экенбиз да биз деле. Же өзүбүз кымбаттатпайт экенбиз. Эми базардагы баалар, конечно, канааттандырбайт. Майдын баасы 5 литр майлар 8-20 болуп кетти. Ундар кымбаттап кетти, кумшекерлер 100ге чыгып кетти. Мына карапайым элге кыйын эле болуп атат. Айлык акча ошол эле Айлык акы ошол эле ойдон көтөрүлбөй эле ошол эле ойдон. Бул эмне деп ойлойсуң муну кымбаттап кеткен себеби? Эми бул кымбаттап кеткен себеби ушу ортодо ошо бизнесмендердин эле чыгарган эмеси дейбиз да. Ошо өздөрүнүн товарын өткөрүш үчүн ошо элди паника кылып эле, ошо паникага көтөрүп элдер уудургуп эле анан орто жолдо көтөрүлүп эле бааларды эме кылып атабы дейбиз да. Майлар биринчи башында 580 эле. Азыр эми 900 болуп кайра түштү. 900 болуп 780 ошондой. Эмнеге түштү? Билбейм эмнеге түшкөнүн. Доллар дагы көтөрүлүп түштү, ошондой эле түштү да. Элдер жакшы эле алып кетти го? Элдер эми Нараачылыгын билдирбей эле. нараачылыгын билдирип атат. Сиздер деле канча сомго кошосуздар мисалы? Сиздер 5 сом, 10 сом. Ошондой кошобуз. сиздерге да кымбат келет экен да? Бизге да кымбат келет. Эми мына кымбатчылык, мына продукты боюнча кымбатчылык болуп атат. Май, күрүч, немелер, ундар, ушулар кымбатчылык болуп атат. Эл кыйналып атат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде Тараза программасы. Биз бүгүн түйшөлткөн базар баасы деген темада кеп кылуудабыз. Эгерде бүгүнкү темага сизде да кызыктырган суроолор болсо, WhatsApp аркылуу өз сурооңузду калтырып жооп алсаңыз болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0559 66 16 36 номерге WhatsApp аркылуу өзүңүздүн сурооңузду SMS кылып билдирсеңиз болот. Эми Сонбек мырза, көкөйгө тийген кымбатчылык акчаларга билинбеши мүмкүн. Анан пенсиядан пенсияга, пасоядан пасояга, айлыктан айлыкка жашагандарга, анан жумушсуздарды айтпай эле коелу. Ошолорго чоң таасирин тийгизет да, айтпасак деле белгилүү. Анан Матрезервден келген продукталар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мындай жардам катары берилдиби? Биз жок, Матрезервден мындай акчага сатып алат. Биз акчаны төлөйбүз. Болгоналарда арзан баада, арзан баа. Чем базарга карагандачы. Биз жакында эле акысыз ун таркаттык. Бул ошол араб фонддор аркылуу бүт аз камсыз болгон үй бүлөлөргө. Билесиз, кышында бүт көп даже 800 тонна тиги көмүр таркаттык. Бул иштер стимул болуп турат. Эми бул ачык айтканда жетишсиз. Ошого карабастан, бирок азыр биз мына эт павильондорун, социалдык, муниципалдык эт павильондорун куруу маселесин баштап атабыз. Кечээ мэр тапшырма берди. Ал жерде башка касапканаларга карап болгондо арзан болот. Туруктуу болот. Себеп дегенде ал жер ушул эми жер муниципалдык жер. Бүт жанакы касапкананы биз өзүбүздүн мэриянын каражаты менен курабыз. Болгону касапчы келип этин сатат. Беркилерден 20-30 сом арзан сатат да. Ушундай шарт менен берип атабыз. Ошон үчүн мына социалдык аптекалар ачылып атат. Эми бул социалдык саясат барат да, бул стимулдуу ишке ашат. Бүгүн кылып туруп эртең кылбай койсок болбойт да. Ошон үчүн мындай стимулдуу кетиш үчүн алдында жапалак бизде айылдык өкмөтү бар, айылдык башкармалык бар. Ошол жерге биз азыр өзүбүздүн керектелүүчү мына кечээ биз 50 тонна, 52 тонна будай уруктарын алып келип бердик. Тиги
министрликтенчи, айыл чарба министрлигинен ошолорду урук маселеси, анан ошолорго азыр ташма берип атабыз деп айтты, ошол өз эгүү маселесинчи. Бул биринчиден, экинчиден анан Бишкек шаарынан азыр биз оптум алып келүү болуп, ошол өз складтарга түшүрүү маселесин карап атабыз. Эми эч ким кепилдик бербейт, эртең да кымбаттап кетеби депчи. Ошон үчүн күнүмдүк керек болгон жана продукталарды биз алып келүү маселесин карап атабыз. Мисалы шаарда ошол азык-түлүктүн запасы, суу майдын, тумшекердин, дагы күнүмдүк жашоо тиричиликке керектүү азыктардын запасы канчага жетет мисалы? Эми азыр бизде мына мониторинг жүрүп турат ар дайым, антимонополия менен, анан биздин өзүбүздүн экономодель да бул боюнча жүргүзүп турат. Күнүмдүк бүт товарлардын тиги бааларын алып турат и запастарын алып турат. Мына чоң маркеттер мененчи. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр бизде негизи маселе тартыштык байкалган жок да, бүгүн жок. Тартыштык байкалган жок. Эми облус аймагында азык-түлүктүн запасы канчага чейин жетет? Санжар мырза, алардын күнүмдүк тиричиликке эң керектүүсү ун менен майдын запасы канча? Мисалы, канча убакыт өзүбүз камсыздай алабыз биз? Ундун запасы Сырттан көз каранды болбой, импорттончу. Ундун запасы бүгүнкү күндө жетиштүү. Биз жана айтып кеткендей, тегирменчилер менен келишимибиз бар. Ал келишим негизинде ар бир тегирменчи 2000 тонна буудай кампасында сакташы керек. Андан сырткары күнүмдүк запасычы, андан сырткары бул ундун запасы болуш керек. Ундун запасы, күнүмдүк запасы азыр Ош облусунда 3 тегирмен ишканасында 100 тоннадан күнүмдүк запасы чыгып турат. Күн сайын 100 тоннадан un чыгып турат, өзүнүн местный эме. Мындан сырткары импортный un бар. Ал эми шекер боюнча кайны кантта көлөм жетиштүү 5 айга чейин деп атат. Ал маалымат туура эле. Просто жанагы ажиотаж болуп кеткенде элдер керек эмес болсо деле үйгө алып коеюн деген маселе болуп калганда алып алышат да, ошондо суроо талап күчөп кетип, анан сатуучулар да кымбат сатып ийип атат. Ошондуктан биз жанагындай ограничение киргизип атабыз, бир адамга 1 килограмм. Ошол эле Матризерден дагы ограничение менен берип атат. Кээ бир айыл өкмөттөрдө 5 килограммдан берип атат бир үй бүлөгө, кээ бирлеринде 1 килограмм. Ошондой ограничениялар болуп атат. Мисалы, ушундай азык-түлүк таңкыстыгы жаралып, кымбатчылык болгон учурда биз сыртка болгон импорттоону токтоттуңуздарбы өздөрү? Жок. Азыркы учурда жакшы суроо болду. Азыркы учурда мамлекет өзүнө караштуу маселелерди баарын чечип атат. Себеби дегенде ошол эле жанакы шекер, май, буудай, унду сыртка чыгарууга быйылкы жылдын аягына чейин запрет киргизди, сыртка чыгарууга. Андан сырткары бизге алып кириле турган, импорттала турган товарларга ошол эле шекер, май, унга булар налогту бошотуп атабыз, НДС налогунчу 0%ка түшүрүп атат. Бул деген сөз мамлекет ошол эле келип сатылган товардан эч кандай акча албайт. Ошол жакта алган баасынан бул жерде ишкерлердин маржасын кошуп эле сатыла бере турган сөз. Мамлекет бул өзүнүн бюджетке түшпөй кала турган акчаларды дагы мындай карабай ошол бошотуп атат. Бүгүн деле Акылбек Жапаровдун катышуусунда, ташииттердин катышуусунда болбодубу, Камин деңгээлиндечи. Ошондо да айтылды да, контрабанда жол менен ошол эле Баткен облус аркылуу чыгып кетип атат депчи. Ошол боюнча ташма берилди. Мен ойлойм, эгерде ошолор жабылса дагы көп маселе жеңилдик болот. Экспортту токтотсо. Себеби дегенде мындай да кошумча кез. Биздин эле кошуналарда, могу Өзбекстан, Тажикстанда бизден 20-30 сомго кымбат товарларчы. Ошол эле күйүүчү май, ошол эле сахар, ошол эле өсүмдүк майы. Алар да кымбат болгондо мындай переток болуп кетиш маселеси бар да, ошон үчүн жапканы туура эле. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскерте кетчү жагдай, биз бүгүн Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев жана ошондой эле монополияга каршы кызматынын Ош бөлүмүнүн башчысы Санжарбек Кокошеровдердин катышуусунда түйшөлткөн базар баасы деген темада кеп кылуудабыз. Эгерде бүгүнкү темага сиздин да кызыктырган сурооңуз болсо, экрандагы көрүлүп турган WhatsApp номерлер аркылуу өз сурооңузду берип, коноктордон жооп алсаңыз болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0559 66 16 36 номери.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде Тараза программасы. Биз бүгүн Ош шаарынын вице-мери Сонунбек Жунусбаев жана ошондой эле монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Ош бөлүмүнүн башчысы Санжарбек Кокошеровдердин катышуусунда түйшөлткөн базар баасы деген темада кеп кылуудабыз. Эгерде сиздин да ушул темага ылайык суроолоруңуз болсо, узатып WhatsApp аркылуу өз жообуңузду алсаңыз болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0559 66 16 36. Бизден WhatsApp'тан келген суроолор бар. Саламатсыңарбы дейт. Силер айтып, теледен айтканыңар менен пайда жок дейт. Мисалы, Ош шаарын кыдырып, сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатасыздарбы? Ордуна келет, баалар качан, базар баалары качан ордуна келет дейт. Сонунбек мырза, сизге тиешелүү суроо. Мен жана сөзүмө айтып өттүм. Эми каалайсызбы, каалабайсызбы, бул бүгүнкү күндүн чындыгы болуп атат да. Эми бул эгерде биздин бүт баары өзүдөн чыкканда анда таасир этмек эмес да. Бизде азык түлүк болгонун көпчүлүк пайызы бул импорт сырттан келет көз каранды да. Ошон үчүн бул мен ойлойм бул жерде маселе ошондо турат. Экинчиден, албетте антимонополияга менен биз ар жума жолугушуп, ар жума мэр ташмоо берет. Өзү да чыгып атат. Маптарды биз чыгарып атабыз. Эми ачык айтыш керек, бул турукташтырыш үчүн ошо мат резервден унап келип атпайбызбы? Жанагы ундарды, майларды азыр менен сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруса эртең бүгүн акчаны төгүтүк, эртең 2-3 күндө да алып келебиз. Ошол бир гана маселе, биз ак ниет магазин тандаганыбыз. Эгерде базар койсок, бирөөнүн колуна колмо-кол өтүп кымбаттап кетиши мүмкүн. Ак ниетте конкретно аларда өздөрүнүн компьютер программа менен иштеген үчүн аларда ал маселе болбойт да. Бул биринчиден. Экинчиден, бүгүн өкмөттөн келди дагы антикризис программа иштелип чыкты. Иш-чаралар. Ал бизге дагы таркатылат сөзсүз. Ошон үчүн бул маселеге биз сөзсүз көзөмөлгө алабыз. Эми бирок көзөмөл алганда кандай? Аны биз ошол антимонополия менен барып туруп, эгерде чындап болгон болсо, штрафтар салынат. А бирок биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Мисалы, ушул мат резервден келген арзан баадагы товарлар шаардын кайсыл точкаларында сатылууда? Аныктарын айтыңыз. Да, бизге азыр мен бул жерден жарыялап өтүп кетейин, себеп дегенде азыр бизде 6 жерде сатып атабыз. Бул биринчи маселе азыр вот Кулатов кичи районунда, Кулатов дегенде бул Западный бизде, анан Анар кичи районунда, Абдыкадыров көчөсүндө 205 деп бул жерде. Анан Курманжанатка, мына городской больница напротив го, ошол жерде. Анан Абакир Төрөбеков Юго-Востокто ошол жерде бар. И Разахов көчөсүндө жана Салиев 40-та. Ошол жерде ак ниет магазиндерине кирсеңиздер, дегенде эле сураңыздар. Ошо мат резервден келген арзан ак май, кумшекер деп. Өздөрүнчө полкада. Анан себептен айтып атпаймынбы, көпчүлүгү чалат магачы. Жана силер алып келдиңер эле кымбат сатат го депчи. Биз бар текшерип барганда, ал өзүнүн сахары болуп чыгып атат да, жанагы кумшекеричи. Берки полка ошон үчүн биз айтабыз, элдер мындай көрө турган кире беришке коюш деп атабыз, жана мат резервге келгендечи, чтобы элдер көрүш үчүнчү. Ошон үчүн мен убактылуу пайдаланып, силерге да кайрылам. Ошо ак ниет магазинине киргенде ошол мат резервин сурагыла. Бүгүн 2 күндө түгөй турган болсо, Кудай буйруса, биз бир жума ичинде алып келебиз. Рахмат. Эми мисалы ортодо базарда сатып иштегендер бар. Биз мисалы сизден 10 сомго алып, бул жака 20 сомго сатып, тиричилик кылган ортомчулар, алып сатарлар деп коебузбу, ошолор бар. Анан ортодо ошолор бааларды көтөрбөш үчүн, мындай антимонополияга каршы жөнгө салуу агенттигинен кандай иш-чаралар көрүлүүдө, же алар 10 сомдон алып өзү каалаган бааны коюп, өзү каалагандарын кыла береби? Сиздерден ушул мындай иш-чаралар жүрөбү, түшүндүрүү же ушундай чаралар барбы мисалы? Базарларда дагы өзүнүн ички атаандаштыгы бар. Эки магазин, дүкөн болсо, бири менен атаандашып арзан сатып, ошол эле клиентке күрөшүшөт. Биз чыгып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз райондордочу. Сатуучулардан сурап атабыз. Эмнеге өткөндө сахар 100 сом чыгып кеткенде, эмнеге 100 сом десек, алар айтат, биз 95 сомдон алып атабыз. Макул 95 сом. Ким алып келип берип атат? Кайсы компания, поставщик? Билбейбиз. Портер менен өтүп кетип атып эле 2 кап алып алдык эле. Номерин бериңиз десек, беришпейт да, мындайчы. Сатуучулар дагы жашырышат. Анан биз ошол эле оптовый, биз кайындыдан чыккан бааны билебиз, канча сомдон чыгат. Ортодо канча сом пайда көрүп атышат сатуучулар. Ошондуктан биз жанагы торговый сеть мындай бардык жерде, райондордо, облустарда болгонуна байланыштуу, буларга биз кайындык атынан прямой алып берип атабыз. Ортодо ошо
глобус народнойлар 2 сомдон отуруп атат ар 1 килограммдан. Ошол жеткиликтүү болуп атат. Эгерде мындай ошондой түйүндөр көбөйсө, сода түйүндөрү бизге дагы жакшы болмок. Ошондой көзөмөлдөй алат. Көзөмөлдөш оңой. Ал жактан биз 3 тараптуу келишимибиз бар. Кайындык канттар монча сомдон чыгат, сиздер мончадан сатасыңар дегендей 3 тараптуу келишимибиз бар. Антимонополий менен ошол эле кайындык кант анан торговый точкалар менен. Бизде WhatsApp аркылуу суроолор келүүдө, ун, май, шекер эмне себептен кымбаттап жатат? Кайра калыбына келеби дейт, качан калыбына келиши күтүлүүдө дейт. Май жана байкоочулар айткандай 820 сомго чейин чыгып кеткен майлар. Бүгүнкү күндө 750 сомго чейин түштү. 5 литровый майлар. Матризердики 130 сомдон сатылып атат. Ал эми ун боюнча бизде өзүбүздө өндүрүлгөн ундар заводдон 33 сомдон чыгарылып атат. Көлөмдөрү бар. Ошол эле Мариамда, ошол эле Кара Суудан азык, ошол эле жана Кара Сууда да бир частный компания бар. Аларда көлөмдөр бар. 33 сомдон чыгып атат. Базарда бүгүнкү күндө бизден чыккан ундун баасы 1750 сомдон калган. Ушуга ылайык да. Мына кече жакында эле өкмөттө чогулуш болду. Мына ошол өзүбүздүн дыйкандарды, фермерлерди колдоо боюнча быйыл чоң иш болуп атат да. Мен деги адашпасам 11 миллиард сом ушуга бөлүнүп атат. Мына жакында эле ошол жанакы бир 17 миллион доллар жанакы ак май чыгаруу завод куруу маселесин көтөрүп атат Бишкек шаарында. То есть биз өзүбүздүн дыйкандарга, мисалы үчүн Айыл чарба министрлигинин жооп берүүчүсүндө ошол кайсыл жылы мисалы үчүн ким пахта эгиш керек, ким картошка эгиш керек, ким мисалы үчүн күн карама эгиш керек дегендейчи. Ошон үчүн биз өзүбүздүн ата мекендик ушундай өндүрүш азык түлүктөрдү, айрыкча ошо ак май, нан, буун деген маселелерчи өзүбүздүн фермер дыйкандар өсүрүп. Бул боюнча мен ойлойм жакшы кетти азырчы. Акчасы да быйыл бөлүндү. Мен ойлойм ушул эгерде 2-3 жылда бир ишке ашып калса, биз бара-бара көз карандыдан кутулабыз ушул маселедечи. Өзүбүз камсыздоого жетет деген мезгилде. Бизде дагы суроолор келген. Эгерде ушундай көрүнүш улана берсе, доллар курсу түшпөй койсо, кандай чаралар көрүлөт мамлекет тарабынан? Же айлык акылар көтөрүлбөйт деп 88-18 абонент суроосун калтырып. Мамлекет тарабынан кандай чаралар? Бүгүн эле ошол өкмөттө жыйын болуп 126 миллиард сом бөлүндү деген чечим кабыл алыныптыр. Ал жерде 126 миллиардтын бул 32 миллиарды, 33 миллиарды биз айлык акылардын көбөйүшүнө жумшалат экен. Ал эми 2,5 миллиард бул матрезерв, 10 миллиардтай бул кредит, агрокредиттер деп 6%дан депчи. Ошондой чаралар көрүлүп атат бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан. Баалар бул импорт завод канчадан берген ошол баага жараша болот. Бирок бүгүнкү күндө туруктуу эле. Эң негизгиси дефицит болуш керек. Бирок доллар бир аз түштү, да? Доллар түштү. Кийинки суроо сонун мырзасы келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Арзандатылып саткан шекер, ак май бир үй бүлөгө канча литрден жана канча килограммдан сатылышы керек? Бүгүн бизге 1 килограмм шекер, 1 литр ак май сатышты дейт. Эми бир күндө биз ушундай кылып атабыз. Эми эл көп, алуучу көп да. Антпесек айтып атпайм, биринчи күнү эле 20 тонна кетип калды 2 саатта. Ошон үчүн биз чектеп атабыз 1 литр май и 1 килограмм сахар. Демек туура эле. Мен дагы кошумчалай кетейинчи. Жанагы сода түйүндөрүндө 67 сомдон 1 килограммдан сатып атат деп атпаймынбы бир күндөчү. Ошолдой чек 11 мартка чейин бир колго 5 килограмм деген чек бар эле. 5 килограммдан ашпасын деп. Бирок ошол эле учурда жана базарда соода кылгандар соода түйүндөрүнө кирип 5 кирип 5 килограммдан алып чыгып анда 65 сомдон сыртта кымбатыраак саткан учурлар байкалганына байланыштуу биз 1 килограмм деген чектөөгө макул болдук. Келишимге өзгөртүү киргизипчи. Себеби 1 килограмм кум шекер бул бир үй бүлөгө менимче бир жумага деле жетет го деп ойлойм. Даже көп. Мисалы, бир эле базар, бир эле товардын баасы ар кай жерде ар кайсыл баада сатылат. Ошону сиздер тарабынан мындай бааны турукташтыруу болобу? Же ар ким өз каалаган баасын коюп, өзүн калчап жүрөрү? Ушундай суроо жок. Ал өз каалаган баасы эмес. Ал ушул маселе мындай атаандаштыктын өнүккөндүгү да. Себеби ошол эле бензин эгерде ошол жарым километр жакындыкта башка АЗС болсо 50 тыйын 1 сомго чейин арзан койгонго аракет кылат.
себеби ал жанында атаандаш конкуренти бар. Демек, Бул рынок шартында бул атаандашты жеңип өзүнүн товарын сатып алуу максатында бул арзан койгонго. жоқ, демек сіздер тарабынан мындай атайын мындай бирдиктүү баа коюлуп беребизилер, мынчадан ашпашыңар керек деген. Бирдиктүү баа дегенде, бирдиктүү баа өкмөт тарабынан жана жөнгө салуу киргизилгенде коюлуп берет. Былтыркы жылы могу 2021-22 күз-кыш мезгилинде көмүргө жөнгө салуу киргизилди, билесиздер өзүңүздөр, 90 күнгө. Бул да убактылуу болот, себеби постоянныйга киргизип койсо ал жерде мындай дефицит маселеси болуп калышы мүмкүн да. Биз койгон баа ишкерлерге туура келбей калышы мүмкүн. Эгер эл каалаган баа ишкерлерге туура келбей калышы мүмкүн. Азыркы учурда кайсыл бааларга жөнгө салуу? Азыркы учурда жөнгө салуу жок. Жөнгө салуу жок. Бирок бүгүнкү күндө экономика министрлигинен каралып атат. Бирок бул жөнгө салуу киргизүүнүн кажети жок бүгүнкү күндө. Объемдор жакшы эле. Мисалы, Сон мырза, мисалы баалар көтөрүлгөнү баарыбызга маалым да. Мисалы 600 сомдон сатылчу суумайлар 900 000 сомго чейин көтөрүлдү. Бүт азыктар дээрлик 20-30 сомго чейин көтөрүлдү. Бул баалар жакынкы арада Ош шаарында түшүүшү күтүлүүдө же көтөрүлсө канчага чейин көтөрүлөт дагы? Неме жана жогору айткандай эле көп нерсе доллар курсуна байланыштуу. Анан биз импорттон көз каранды болгон үчүн көтөрүлүп атат да. Май бул кече эле көтөрүлгөн жок. Акыркы мына 1-2 жылда баа көтөрүлдү майгачы. Ошон үчүн биз айтканбайбы, жанакы биздин өзүбүздүн ички жанакы өндүрүштөр, айткандай агро кредиттер 6%дан бере баштады атпайбы, 10 миллиардчы. Ошонун талабы деле ошондой экен да. Ошол ак май чыгаруу заводу или күн карама өстүрүү, ошо май маселелерин чечүү үчүнчү. Ошон үчүн бул маселени мен ойлойм, бул көп нерсе сырттан көз каранды. Бул жана бул жак айткандай, эгерде Кыргызстанда эле кымбаттаган болсо, анда башка маселе да. Бул бүгүн дүйнөдө кымбаттап атат. Анан мына сен Борбордук Азиядан эң арзан Ош шаары, Кыргызстанда. Бул жагын да белгилеш керек. Анан Кудай буйруса мына мугалимдердин айлыгы 80%га чейин көтөрүлөт деп атат. Ошого жараша айлык дагы көтөрүлүп атат да. Эми албетте бул менен баары кыйратылдык, эл жыргап кетти деген алысбыз. Эми өкмөттүн жана өзүнүн деңгээлине жараша аракети болуп атат. Эми ачык айтканда бюджетибиз баарыбызга белгилүү. Кыйраткан чоң акчабыз жок. Эми Кудай буйруса, эми сабыр кылып турсак, себептен пандемия учурунда да билесиздер, жана паникадан көп нерсе көз каранды экен да. Паника болуп билесиңерби, un толо болчу, жетишчү болчу, бирок un калбай калчудай талашып, бааны ошондо дагы 500 сомго чейин көтөрүлүп кеткен да. Ошон үчүн ал күндөр деле өттү да. Кудай буйруса бул күндөрдөн бүтөбүз. Эми мисалы паника деп калдыңыз. Паника калдыртып, элди дүрбөлөңгө салып, мисалы un кымбаттап кетет, окуй мындай болот, окуй ачкачылык болот деген адамдар да бар да. Ошолорго сиздер мындай түшүндүрүштөр жөнүндө? Албетте, бизде мына айтып антикризистик программадачы, ошол жерде бүт комплекс аралган да. Ошолордун жоопкерчилиги дагы мына укук коргондору менен да бул боюнча түшүндүрүштөр жүрүп атат. Бизде МАП аркылуу, кварталдык комитеттер аркылуу мына ошолорго түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз. Мынау жакында дагы азыр биз карап атабыз, ошо МАПтарда өздөрүнүн рейдтерин уюштуруп атат. Ушул мен ойлойм, аракет колдон келишинче аракет барып атат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн сиздер менен түйшөлткөн базар баасы деген темада кеп учугун улап жаткан учурубуз. Эгерде сиздин да бүгүнкү темага кызыктырган суроолоруңуз болсо, экрандагы көрүлгөн WhatsApp номерлери аркылуу сурооңузду калтырсаңыз болот. Бүгүн бизде конокто Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев жана ошондой эле монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Ош бөлүмүнүн башчысы Санжарбек Кокошеров агабыз конокто. Биздин WhatsApp номерибиз 0559 66 16 36 номеринде өзүңүздөрдүн билдирүүңүздөрдү калтырсаңыз болот. Бизде WhatsApp аркылуу суроолор келген. Саламатсыңарбы, бул арзандатуу Ысык көл областында да жүрүп жатабы деген экен. Кыргызстан дээрлик бүт аймагында материалдер боюнча ар бул шаар өзүнүн менен иш алып барат. Эгерде материалдер сүйлөшүп алып барса, алар деле болот. Матрезерв, мисалы, матрезерв көп аз акча төлөсөң, ошого жараша товар келет. Же аларда чектөө койгонбу, мисалы, мынанча мына облуска, мынанча мына шаарга мынандай деп. Эми алардын өздөрүнүн объемдору бар, запастары бар. Мисалы үчүн биз ошого заявка бергенбиз. Ошо 50 тонна кум шекер, 40 тонна ак майгачы. Анан биз азыр акчаны төгүпсөк, алар да сатып алат, биздин акчага алып келишет да. Ошонусун ардында эле алар да айтып атат, бизде запас бар деп алар делечи. Жана аларда деле маселе жок. Эгерде тартыштык болсо, биз ошол аркылуу барабыз. Анан
азыр эмне үчүн дегенде мына супермаркеттерге, чоң магазиндерге кирүү маселеде ошол жерде антимонополия көзөмөл алат экен баанычы. Базарда кээде көзөмөлдөш кыйын болго, айтып атпайбы, эки портер менен кетип сатып кетип калды депчи. Бул супер чоң магазиндерде эсеп кылса болот, кимден алды, кандай. Ошон үчүн ошол мен айтат элем, эгерде продукт кылсаңар, балким бирок ошол чоң магазиндерге баруу маселесин. Маркеттерге сунуштайсыз. Саламатсыздарбы? Өзгөн базарында бар жок кымбат, антимонополияга жөнгө салуу агенттиги бул жакта да карайсыздарбы деген суроосун калтырган экен биздин көрүүчүбүз. Өзгөн районунда мурдагы жума өзүм барып келгем. Ошо мэриянын кызматкерлери менен кыдырып. Өзгөн базарында бүгүнкү күндө шекер Глобус деген магазин бар. Биз дагы ошо базарда жүргөндө элдерге түшүндүрүп айтып аттык, Глобустан алыңыздар. Себеби ал жерде 67 сомдук товар бар. Запас да бар, запасын да көрүп келгенбиз. Күнүмдүк запастары где-то 2 тоннадай бар. Ал эми базарда сатып аткан шекерлер, жана мен айтып кетпедимби? Портерден алып алдык деген ошондой фактылар өзгөндө болду. Ар бир адам, ишкер, содагер товар алып атканда бул накладной алыш керек. Накладной деген бул канча сомдон алып атам, канча сом кошуп сатам деген сөз да. Книжка мындай болуш керек. Биз сурасак, андай книжкалар жок экен, бирок азыр жөнгө салуу жоктугуна байланыштуу биз эч кандай чара колдоно албай мындай түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эгерде жөнгө салуу болгондо биздин коюлган чектен ашып кеткен фактылар болсо, штраф салганга биз укуктуубуз, административдик штраф. Ал 28 000 сомго чейинки көлөм түшөт. Былтыркы жылы эле мына көмүрдү жөнгө салуу болгондо биз 40-ка жакын штрафтар салганбыз. Азыр сөз менен, сөз түрүндө эле эскертүү түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, кымбат сатпагыла. Мамлекетте эми элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мамлекет мындай товардын интервенция деп коечу, Матризерден чыккан. Матризерден ошол кече күнү чыкканда 1000 тонна кум шекер чыкты, 500 тонна бул өсүмдүк майы чыкты. Ал мына региондордо элдин, калктын санына жараша бөлүндү. Бүгүнкү күндө да Матризер бүгүн эле жана 2,5 миллиард бөлүнүп атыптыр деп атпадымбы? Ал жерде 12,5 миң тонна бул кум шекер алабыз деп атат, ал 5 миң тонна өсүмдүк майы. Андан сырткары Матризерден бүгүн министр айтып кетти, 5 миң литр дизель отун солярканы резервге алган маселе каралып атат депчи. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде Тараза программасы. Биз бүгүн түйшөлткөн базар баасы деген темада кеп кылдык. Биздин бүгүн конокто Ош шаарынын вице-мэри Сонунбек Жунусбаев жана ошондой эле монополияга каршы кызматынын Ош бөлүмүнүн башчысы Санжарбек Кокошеров аларыбыз конокто болду. Эми биздин программабыз да өз соңуна келип жетти. Эми сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бирибиздин аягында сиздерге эркен микрофон, Сонунбек мырза. Эми биз Ош шаардык мэриясы Кудай буйрса колдон келген аракетти да жасайбыз. Ошо Матризерден да алып келебиз. Анан эң негизги маселе биз азыр да ушу Жапалак айыл өкмөтүндө ушул именно ушул маселени коюп атабыз. Өзүбүздүн баягы дыйкандар менен сүйлөшүп, анан жанакы муниципалдык өзүбүздүн эт полигондордун куруу маселесин карап атабыз. Аракет Кудай буйрса акырын болуп атат. Ар дайым биздин шаардык антимонополия менен иштеп, маптар аркылуу рейдтер уюштуруп кылып атабыз. Анан убактан пайдаланып, кимде ушундай бааны ашыкча көтөрүп магазиндер же соодачылык болсо, кайрылсаңыздар, ошолорго антимонополия менен чогуу бир чара көрүлөт. Санжарбек мырза. Мен айтып кетмекчимин, элдерге паникага алдырбагыла, мындай көлөм бар, запастар. Бизде жанакы Матризердик бар, 3 айлык запас, 9 товарный позиция боюнча өзү мыйзам боюнча болуш керек. Запастары жетиштүү. Ошол эле соода түйүндөрүнөн арзан баада алсаңыздар болот. Un боюнча эч кандай проблема жок. Өсүмдүк майы боюнча импорттон көз карандыбыз, бирок кескин жогорулоо болбойт. Кум шекери боюнча да кескин жогорулоо болбойт. Ошондуктан мындай жана мессенджерлерде таркап атпайбы, кокуй калбак алыптыр, андай деген маселе. Аларга алданбай, мындай керектүү гана, күнүмдүк керектүү гана товарларды алсаңыздар, рынокто мындай объем болот, запас болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биз түйшөлткөн базар баасы деген теманын алкагында кеп кылдык.
Тараза программасы жуманын ар бейшемби күнү саат 19:00 эфирге чыгат. Биз Тараза программасында коомдогу көйгөйлүү маселелерди алып чыгып, сиздердин талкууңуздарга коебуз. Кызматыңыздарда мен Абдим Маматшанов болдум. Кийинки эфирлерден Тараза программасынын эфирлеринен көрүшкөнчө аман туруңуздар.